Саламатсыздарбы, урматтуу глобалдык саммиттин катышуучулары. Биринчиден Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан баарыңыздарга ыраазычылык билдирип, саммиттин жүрүшүн ийгиликтүү аякташын каалайм. Кыргызстан ачык өкмөт өнөктөштүгүнө биринчи кайсы максаттар менен кирди? Бул мамлекеттик башкарууну жакшыртуу, мамлекеттик органдарда чечимдерди кабыл алууда сөзсүз түрдө жарандык коомдун өкүлдөрүн активдүү катыштыруу. Мамлекеттик органдар чечим кабыл алаарда ачык айкындуулукту, эффективдүүлүктү жана боло турган жаңы технологияларды натыйжалуу кабыл алуу жана ошону бизди жүзөгө ашыруу болуп саналат. Биз азыр өкмөтүбүздө жаңы программа кабыл алып, ал программанын алкагында мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүдө сөзсүз түрдө эффективдүү механизмдерди, анын ичинде бардык мамлекеттик кызматтарды электрондук формага алып келүү. Бул биринчиден кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын өзгөртөт, сапатын жакшыртат. Экинчиден коррупциялык механизмдердин болушуна бөгөт коет. Жана сөзсүз түрдө бул жерде мамлекеттик органдардын чыгымдарын албетте биздин жарандарыбыздын убактысын үнөмдөөгө жана чыгымдардын азайтууга сөзсүз жол берет жана бизнеске дагы абдан чоң өбөлгө түзөт деп ойлойбуз. Өкмөт жарандык коом менен тыгыз байланышты биринчи учурда эң башкы максат деп ойлойбуз. Биринчиден бул кадамдарды алып барууда биз мамлекеттик жана муниципалдык кызмат берүүлөрдүн реестрин түздүк. Бул жерде бир канча мамлекеттик кызмат берүүлөрдүн бардыгын азайттык. Ошо азайтуунун натыйжасында биз азыр калкты тейлөө болборлорун ачып, аларда өзүбүздүн жарандарыбыздын кызмат алуусун эң натыйжалуу формага алып келүү боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Мындан тышкары мамлекеттик органдардын өзүнүн кызматташуу боюнча электрондук формасына абдан чоң көңүл бөлүп жатабыз. Электрондук формадагы кызматташуу түндүк программасын иштеп чыгып, бул жерден дагы биз өзүнүн бир платформаны ойлоп чыгып, ошо платформада бардык мамлекеттик органдар көрсөтүүчү кызматтардын өзүнүн бүт маалыматтары болуш керек деп биз ушул жака абдан чоң көңүл бөлүүдөбүз. Сөзсүз түрдө биз ачык өкмөттү уюштурууда улуттук форумду түздүк. Ал форумга бизде бардык жарандык коомдордун өкүлдөрү катышты жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрдү. Анан бизде парламенттеги депутаттар катышты. Бул парламенттеги депутаттарыбыз да ошол өкмөттүн ишиндеги ачыктыкты, айкындуулукту, жеткиликтүүлүктү ушул жарандык коом менен бирге алып барат деген ойдобуз. Форумдун иш чарасын бекитүүдө абдан чоң талаш тартыштар болууда азыр бизде. Ушул форумдун иш чарасын бекитсек, биз ойлойбуз ушу биз менен өнөктөш болгон өлкөлөрдөн тажрыйба алып, алар менен катнаштарды көбөйтүү менен биз сөзсүз түрдө жанагы жарандык коомго ачыктуулукту, финансылык тармакты ачык айкын пайдаланууну, финансылык ресурстарды жарандарыбызга тең бөлүштүрүү менен, ачыктык менен жеткире турган маселелердин баарын көтөрөбүз деген ойдобуз. Сөзсүз түрдө биз өнөктөштүн өзүнүн принциптерин баарын сактоого, Кыргыз Республикасы ол декларацияда каралган бардык укуктарды өзү сактоо менен бирге өзүнүн дагы салымдарын кошуп турууга өзү дагы күч аракетин жумшайт деп биз ишендирип кетебиз. Улуттук планын ишке ашырууда сөзсүз түрдө биз өзүбүзгө өнөктөш болгон партнерлорубузду, өнөктөштөрүбүздү чакырып кетебиз. Ошол биз жаңы мамлекет, жаңы ушул ачык өкмөт форумун уюштуруп жатканда силердин тажрыйбаңар, силердин берген кеп кеңешиңер бизге чоң жардам берет деп, мунун алкагында биз биринчиден бардык мамлекеттик ресурстарды, финансылык ресурстарды, жаратылыш ресурстарын ар бир жаранга жеткирүү, ошолорго натыйжалуу пайдалануу боюнча, алардын турмушун оңдоо боюнча, социалдык маселелерин чечүү боюнча сөзсүз түрдө бул ачык өкмөт саясаты чоң жардам берет деп ойлойбуз. Сөзүмдүн аягында мен дайыр жолу айтам, биздин өкмөтүбүз, биздин мамлекеттин жарандык коомдору, коом мүчөлөрү мына бул жерде да бизде залда отурушат. Сөзсүз ишенебиз, бул ачык өкмөт өнөктөштүгү, бул жүргүзгөн саясат биздин өлкөбүздүн өнүгүшүнө, ар бир жараныбыздын
турмушун жакшыртууга саламын кошот деп.